Подача. Момент. 1-0 в пользу Германии. Немистердин футболдук машинасы Бразилияны 7-1 эсебинде тебелеп кетти. Оюндун 13-чү мүнөтүндө германдыктардын чабуулчусу Томас Мюллер бразилиялыктардын дарбазасына биринчи голду киргизди. От алып алган Германия футболчулары 35-чү мүнөткө чейин голдун эсебин 5-ке жеткирди. Какой момент? Еще 2-0. Изумительно все было. И, конечно, Мюллер. Вы видели передачу Мюллер? Мирослав Клозе, Тони Кросс жана Сами Хидера уда гол киргизип стадиондо миңдеген бразилиялыктар нес болуп отурду. Балдар менен кыздар өксүп ыйлап жатышты. Эсеп 7-0 жеткенде майдан ээлерине кала берсе душмандары да боору ачыды окшойт. Оюн дээрлик аяктап калганда Бразилиянын жарым коргоочусу Оскар Сантос жалгыз голун киргизсе да эч кимди сооротуу мүмкүн эмес эле. Эми биринчиден айтсам, бул Бразилиянын футболисттерде абдан чоң жоопкерчилик, анткени өзүнүн үйүндө ойношот, өзүнүн таласында, өзүнүн көрөрмандардын арасында ойнотушат. Экинчиден бул Неймарын мен Тиаго Силванын жок болгондо ошол да чоң минус болгон Бразилияга. Бирок немистер абдан кыйын ойношту, абдан кызык оюнду көрсөттү, жакшы оюнду көрсөтүштү. Мындай ири жеңилүүнү көтөрө албай ызага муунган көрмандар ар жерде тополоң салып, атүгүл өлкө желегин өрттөгөнгө чейин баргандар болду. Бразилия өз тарыхында эң чоң эсеп менен 1920-жылы Чилиде өткөн дүйнө чемпионатында Уругвайга 6-0 эсебинде утулган болчу. Туп-туура 64 жылдан соң футболду дин туткан бразилиялыктардын шагы дагы бир ирет сынды. Бул жеңилүүнү легендарлуу футболчу Пеле футбол күтүлбөгөн окуяларга бай, бирок Бразилияны мынчалык жеңилээрин күткөн эмесмин деп билдирди. Бул окуя кыргызстандык футбол көрөрмандарында четте өткөн жок. 19 жаштагы Бразилия курамасынын көрөрманы Урматтын да маанайы чөгүнүнкү. Мен үчүн абдан эле кайгылуу болду. Мен алардан мындайды күткөн эмесмин. Ойлогон эмесмин мынчалык утулат деп. Утулса дагы 1-0, может 1-1, 2-1, может пенальтиге чейин бармак деп ойлогом. Бирок 1-0, 2-0, биринчи таймда 5-0 болгондо абдан эле кайгылуу болду. Бразилиялыктар кайгыга батып жатса, Германиянын көрөрмандары оромпой тээп майрамга батууда. Сүйүктүү командасы мындай эсеп менен утаарын күтпөсө да керек. Бул жеңиш менен германиялыктар көптөгөн рекордторду жаңыртты. Дүйнө чемпионатынын тарыхында жарым финалдык беттеште 7 гол кирди. Миллиондогон көрөрмандар ушундай деңгээлдеги беттеш болорун күтпөгөндүгүн социалдык түйүндөр жарылып жатат десек да болот. Германия ал жерде 1-0 менен уткандар, анан 7-1 менен уткандар. Мен ачык айтсам Германияга тарткам. Германия утту, буюрса. Эта игра, мне кажется, немцы по достоинству выиграли. И мне кажется, они выиграют чемпионат мира. Германия чемпионатынын тарыхында эң көп гол киргизген команда болду. Германиялыктардын эсебинде 223 гол. Эң сенсациялуу рекордту дүйнө биринчилигинде 16 голду киргизген Мирослав Клозе жаратты. Ал 15 гол киргизген бразилиялык Роналдону артта калдырды. Бул беттеш алдында букмейкерлер албетте упайды көбүнесе бразилиялыктарга коюшкан эле. Мындай жыйынтыкты эч ким күтпөгөндүктөн көпчүлүк футбол көрөрмандары күйүп кетти. Эми Германия финалда бүгүн өтө турган Голландия менен Аргентина беттешинин жеңүүчүсү менен беттешет. Немистердин машинасы дагы эле күйсүндөбү же шай кетип калдыбы? Ага 20-июлда күбө болобуз. Гүлжан Турдубаева, Жолдош Рысалиев, ЛТР, Бишкек.